Карыз берген адамдар 3 маселеге негизги маселеди катары караңыздар. Биринчиси, карыз берген адамдын абалын караңыз. Ал берем деп аракет кылып атабы, же кайфын кылып берген акчаңызга арагын ичип, кыздарга барып, түн клубтан чыкпасаң каалагандай жүрөбү. Анын абалын караңыз. Доолаштан мурда карзыңды бер, сотко берем, милицияга берем дештен мурда анын абалын караңыз. Ойнобой күлбөй чындап иштеп аракет кылып, бирок мүмкүн эмес болуп атабы? Демек кичине убакыт өтүп бериңиз. Аны доолай бербестен, куркута бербестен. Экинчи маселеси, мисал үчүн, ал сиз сыяктуу ондогон, жүздөгөн адамдан карыз алды. Мисалы бир бизнес баштаймын деп, же кызы ооруп калды, же операция болуп калды. Айтор ушул маселелерде чоң сума ар кимден карыз алды дагы операциясы окшобой калды, же кылам деген иши окшобой калды. Келип чегиңди алам, машинаңды алам, өлтүрүп кетем, туурулап кетем дебестен, аны көрүп турасыз, бере албайт. Ошол учурда Аллах үчүн кеч беришке даяр болушуңуз керек кеде. Албетте бул карыз маселеси, мен киреше албайм, бирок ошол учурда кеч берсеңиз, Аллах Таала кылып аткан амалыңызды, бул жердеги жүрөгүңүздөгү ниетиңизди билип турат да. Сизге 10 эсе кылып башка жерден кайтарып коюш Аллахка эч нерсе эмес. Бул экинчи маселеси карыз бергендерге. Ал эми үчүнчү маселе. Карыз берерден мурда ойлонуп бериңиз. Ушу берип аткан адамым кен кайра береби, бербейби? Алдап кетеби, сатып кетеби? Не кылат? Чындап ниети барбы беришке? Мындай изучать этип карап бериш керек. Сиз карыз берерде анын абалын ойлоңуз, өзүңүздүкүн эмес. Себеби акыретке калып кетсе, анын абалы өтө кыйын болот акыретте. Берип атканда акыретти ойлогун досум. Акыретте абалың өтө кыйын болот, оор болот. Бул дүйнөдө качышың мүмкүн. Ошондуктан айтарым ошо карыз бергендерге, бул дүйнөдө алгандын аракетин кылыңыз, акыретке калтырбаңыз. Эптеп дүйнөдө алып алсаңыз, акыретте анын кыйын азаптан, өтө күчтүү азаптардан сактап калган болосуз. Бул 3 маселеге карыз берген адамдар маани берсин.